Аскар Салымбеков менен Адахан Мадумаровдун кезектеги иш сапары Ош облусунда уланды. Ноокат районундагы Кулатов айылынын аксакалдары менен жолугушууга чогулган эл лидерлерге каалоо тилектерин билдирип, парламенттик шайлоодо ийгиликтерди каалашты. Аскар Салымбеков тургундарды партиянын экономикалык долбоорлору менен тааныштырып, бул өлкө экономикасын көтөрүүнүн алгылыктуу жолу экендигин айтты. Адахан Мадумаров партиянын идеологиялык багыттарына негиздеме берип, улуттук дөөлөттөр руханий баалуулуктарсыз Кыргыз мамлекетинин өнүгүүсү шектүү экендигине токтолду. Кулатов айылынын аксакалдары Бүтүн Кыргызстан эмгек саясий партиясы жана анын лидерлерине ийгилик каалап, ак бата берип узатышты. Биз элге оюн зоо уюштурганга эмес, биз элдин көйгөйүн көтөргөнгө түзүлгөн партиябыз. Эми үчүн Аскар Маткалович менен бириктик. Биринчиден көз карашыбыздын дал келгендиги. Мана бизде эң негизги урааныбыз улуу инсандардын жолунда деп атабыз, биз дайым айтабыз. Мына ошол Жусуп Абдрахмановдун, Баял Исакеевдин, Исхак Разаковдун, Төрөбай Кулатов, Абсамат Масалиев, Пердак Мусубаев, мына ушул кишилер сыяктуу кишилердин жолундабыз деп жүргөн партиябыз. Менин талабым ар дайым тартип, ыйман. Бу кишинин кайсы жерге барса сүйлөгөн, койгон талабы экономика, жумуш, эмгек. Мына ошол каттуу тартипти, анан адал эмгекти бириктирсек, Кыргызстан гүлдөйт деп атабыз, Кудай кааласа. Тартип болгон жерде, эмгек болгон жерде, Кудай буйрса, биз эч кимдин көзүн карабай калабыз. Жанагы көп көйгөйлөрдүн баардыгы биздин жанагы эмебиздин казынабыз, жанагы 2 эле болуп атпайбы миллиард, жанагы пенсия пособиялардын баары ошондон болуп атат көйгөйлөрдүн баардыгы. Эгер ошол экономикабызды көтөрүп кетсек, жумушчу орундарды түзсөк, анан жана социалдык маселелер, ден соолук, саламаттык сактоо, билим берүү ошол баарына чечиле баштайт да. Айлыктарыбыз, пенсияларыбыз чечиле баштайт. Биринчи ушу баардыгыбыз ушу экономиканы карайлы, жерибизди иштетели, кайра иштетели, гендерибизди иштетели керек, тоонун баардыгы биздики ген. 5 миллион элдин оорекимдин этимде жанагы Израиль эмес, башка Сингапурдан дагы бай жашачу мамлекет биз да биз. Ошо анан кийин силер ушунчалык байлык менен ушундай кандай үчүн кедейсиңер дегенде, ушу намыска тиет экен да башка элдер келип, силер кандай немесиңер депчи. Анан ушуну саясатка берилип алып элечи, баягы бир давайте эми бир мындай ишкерлер келип, баягы иш жасап, эмгек жасап, анан кийин Кыргызстаныбызды көтөрөлү. Ош шаарындагы партиянын коомдук кабылдаманын ачылышы маанилүү жана өзгөчөлүү иш-чаралардан болду. Себеби коомдук кабылдама партиянын жериндеги өкүлчүлүгү катары саналат. Эл менен тыгыз байланышты кармап, партиянын мүчөлүгүнө кабыл алуу менен алектенип, шайлоонун ачык айкын өтүшүн камсыздамакчы. Маданият үйүндө Адахан Мадумаров, Аскар Салымбеков менен болгон жолугушууга 1000ден ашуун активдер жыйналды. Негизинен социалдык, экономикалык көйгөйлөрдөн тартып быйылкы парламенттик шайлоонун таза өтүшүнө чейинки суроолор болду. Оштогу Маданият үйүндөгү жыйында партиянын экономикалык долбоорлоруна да кеңири орун берилип, айыл чарбасын ирилештирүү, тоо-кен тармагындагы элдин катышы, тамчылатып сугаруу, күнөсканалар боюнча элге кеңири маалымат берилди. Бул дүйнөдө жашап атып, ушул дүйнөнүн кызыкчылыгы менен өзүнүн аркы дүйнөсүн курууга далала турган партия менен, киши менен, инсан менен, бул дүйнөдөгү кордуктан, аркы дүйнөнүн кордугунан көбүрөөк корккон инсан менен, бул дүйнөдөгү байлыкка караганда аркы дүйнөнүн соолчулук байлыгын көбүрөөк жакшы көргөн инсан менен биз бир болсок, Кудай буйрса, биздин элибиз да, журтубуз да, аксакалдарыбыз, апаларыбыз да бизди колдойт деген максат менен экөөбүз ушундай чогуу болобуз деп, мындан ары карай кадамыбыз бирге болсун деп ушундай чечим кабыл алдым. Ошон үчүн биз дагы кандай катышсак, мындай мамлекеттик башкарууга деп ойлонуп көрсөк, бул шайлоо аркылуу барышыбыз керек экен. А шайлоого ким барат? Партиялар катышат экен. Биздин мыйзам ошондой экен. Анан коюп биз дагы ушул жол менен баралычы деп, биздин 11-жылы түзүлгөн эмгек деген партиябыз бар болчу. Бул ишкерлердин, фермерлердин партиясы. Анан биз 1,5 жылдын ичинде баягы бир иш аракеттерибизди жасап, 100 миңге чукул өзүбүздүн мүчөлөрүбүздү кабыл алдык эмгек партия. Кыргызстан боюнча.
Азыр мынакей болуучу шайлоолорго биз ошо 100 000 деген өзүбүздүн мүчөлөрүбүз менен бүтүн Кыргызстандын шайлоочулары менен партиясынын мына силер 10-жылы шайлоо ачкансыздар. Кандай жакшы натыйжаларды, результаттарды бергенсиңер. Билесиңер, баягы шайлоонун шайтан оюндары менен көп баягы күмөн туулуучу суроолор болуп, бүтүн Кыргызстан мына парламентке өтпөй калганын билесиздер. Кийин президенттик шайлоого катыштыңыздар. Канча деген миңдеген адамдар колдоп бердиңиздер Адашхан Кенсанбаевди. Ошол күчтөр менен баягы чогуу бололу деп мынакей биз өзүбүздүн эмгек партиясыбыздын 100 000 деген киши мүчөлөрүбүздү силерди кошуп, азыр мынакей 2 эсе күчтөнүп турган кезибиз. Партиянын долбоорлору эл тарабынан кызуу колдоого алынып, жыйын соңу урматтаган элдик аксакал ак батасын берүү менен жыйынтыкталды. Жол шүдүр болсун тугандар. Ушул бизге айткан сөздөрдүн баарын Алла Таала кабыл алсын дагы аткарып берсин бизге. Партия жетекчилеринин расмий иш сапары Ош ТВ каналында 1,5 сааттык түз уктурууда уланып, Оштун эли ийгилик каалоолорун телефон чалууларда да билдиришти. Бүтүн Кыргызстан эмгек саясий партиясынын тең төрагаларынын Ош облусу боюнча иш сапары ушуну менен жыйынтыкталды.